Советтер Союзу учурунда 1976 жылы түптөлгөн Баткен облусунун Кызылкыя шаарында жайгашкан Динамо тигүү фабрикасы ошол кезде Москва шаары үчүн спорттук кийимдерди тигип келген. Андан соң 1995 жылда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп, ошол күнгө чейин республикадагы жападан жалгыз мамлекеттик мекеме катары укук коргоо органдарынын кызматкерлерине бардык мезгилдик формаларды тигип келүүдө. Жылдан жылга көбөйүп атат. Азыр эми быйыл буйруса дагы азыр биз кышкы кийим кечелерди тигишибиз керек. Жылуулатылган курткаларды тигишибиз керек. Дагы костюмдар тигилиш керек. Ушундай пландар бар. Эми ушуну менен токтоп кала албайбыз. Буйруса быйыл дагы жакшы эле болот. Жакшы кыздар убагында эмгек акыларын алышат. Биздин Ички иштер министрлигинин жетекчилери жагынан дагы бизге колдоо болуп атат. Аталган тигүү фабрикасы 170 орунга ылайыкташкан. Учурда 70 жаран иштеп жатат. Дагы 100дөн ашуун жумушчулар керек. Ал эми кызматкерлер үчүн бардык шарттар каралып, атайын түзүлгөн иш графигинин негизинде иштешет. Айлык маяналар өз убагында берилип, алыс барбай бала чаканын кашында ак эмгектен өзөрүн көрсө болорун мындагылар ырасташат. Жумуш жакшы, жумушубуз токтобойт. Планды беребиз. Bir күндө 50дөн көйнөк или шыл менен чыгып кетет. Айлыктарыбызды эми убагында берип турат. Мисалы үчүн 20 миңден ашат. Бир нече жыл мурда фабриканын ишмердүүлүгү солгундап кеткен болсо, акыркы 2-3 жыл аралыгында жумуш кайра жанданып, өндүрүм көлөмү өсүүдө. Алсак 2022 жылы 6 айга 13 миллион 46 миң 900 сомдук продукция даярдалса, быйылкы жылда 14 миллион 851 миң 800 сом өндүрүлдү. Былтыркы жылда жылдык план 27 миллион 448 миң 500 сомду түзгөн. Ал эми бул жылы көлөмдү 30 миллион сомдон ашыруу пландалып жатат. Өз жеринде, өз элинде иштеп жакшы акча тапса болот. Ал үчүн эң башкысы изденүү, аракет, адал эмгек талап кылынат. Мындай пикирин ушул жерде 30 жылдан ашуун эмгектенип үй бүлөсүн баккан тажрыйбалуу адистер билдиришет. Алар бүгүнкү муунга кеп кеңешин аябай жаш тигүүчүлөрдү өндүрүштүк участкада атайын окутуп үйрөтөт. Мен 24-25 жыл иштеп аттым бул жерде. Биз азыр МВДга карайбыз, МВДга карап биз мына азыр ошолорго милицейский форма тигип атабыз. Жайкы. Ишибиз жакшы. Ишибиз өзүбүзгө жагат. Жакшы. Убагында болот баары иштер, убагында алып берет ишти. Убагында чыгарып беребиз сураган заказдарыны. Мында күн сайын 50 дана форма даярдалат. Жалпысынан өлкөдөгү укук коргоо органдарынын 70%га жакын кызматкерлерин атайын кызматтык кийимдер менен камсыздап берет. Мындан сырткары керектөөчүлөрдөн да буйртма кабыл алышат. Ошол мына бул азыркы тигилип аткан муну көйнөк шым менен дейт. Бул летний, жазгы. Мунун жең узуну да азыр тигилип аткан жең узуну, жең кыскасын уже биз тигип бүтүп ишкеге жибердик. Бурда кийген формалар төмне сери дечү эле, азыр төмнесини өттү. Азыркы кезде жайкы мезгилдик форманы тигүүдө. Күз айларына барып, күз жана кыш айларына ылайыктуу формалар тигилет. Динамо тигүү фабрикасы алдыда өндүрүмдүн көлөмүн көбөйтүү үчүн жумушчуларды чакырат. Ал эми өлкө бюджетине ай сайын киреше салыктарын кечиктирбей төлөп келишет. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.